Саламатсыңарбы, биздин сүйүктүү достор, кандайсыңар, маанайыңар жакшыбы? Албетте, кээ бирөөңөр жетишпей калдыңар окшойт, Кээ бир достор балким азыр маршруткада беттерин буруштуруп, биздин көрсөтүүнү көрүү үчүн шашып келе жаткан чагы, балким кээ бир досторубуз болсо бададан уюн алып келип чуркап келе жаткан чагы, ал эми жетишип алган биздин томпош, момпош сонун достор болсо жыргап үйдө отурсаңар керек, ысык чайдан ичип, каймактан, ысык нандан малып жеп, сүйүктүү Данегим телекөрсөтүүсүн көрүп атсаңар керек. Албетте, Данегим телекөрсөтүүсү түз эфирин баштады достор. Бирок мен бүгүн жалгызмын. Эмнеге деп ойлойсуңар? Билбейм, анткени менин сүйүктүү Амина деген кичинекей карындашым жок. Каяка кеткенин билбейм. Нурат эке. Ой. Почтадан катап келбедиңби? Бизге жибериштир да. Ошодай сен эмне кечигип атат, каяка кетти деп коем. Бул эмне кат экен? Бул болсо деген Баткен областынан 5 кемпир деген айылдан Акыл деген досубуз жибериптир да. Бизге жөнөткөн турбайбы? Мына Баластан каналына дейт. Ачып окуп берелиби достор? Мен абдан кызыгып атам. Анан дагы Амина атайын эмгектенип, кечигип кенне карабай почтого барып атсанан албетте окуш керекпиз да. Ой, мынакей. Окуйлук. Эмне деп жазды экен? Ой. Салам кат. Саламатсыңбы сүйүктүү каналым Баластан. Менин атым Акыл. Алыскы Баткен областындагы 5 кемпир айылынан жазып жатам. 6 класста окуйм. Силерди 10 жаш туулган күнүңөр менен куттуктайм. Каналдагы ар бир көрсөтүүнү, мультфильмди калтырбай көрөм. Жакында эле Козулар мультфильми чыкты. Мага аябай жакты, абдан кызыктуу, күлкүлүү экен. Баса дейт. Данегимдин алып баруучулары мага аябай жагат дейт. Алар көңүлдү алып барышат, көп кызыктуу маалыматтарды алам. Кыргызстандагы бардык досторума салам жолдойм. Баластаным дейт. Мен сени жакшы көрөм, кучактап Акыл деп жазыптыр. Акыл азаматсың, атыңа затың жарашкан акылдуу бала турбайсыңбы? Аябай соң кылып жазыптыр, Азаматсың. Тим эле мен окуп атып көзүмө жаш кылыра түштү. Негизичи Нурбат Турбайке, ошол катты деген телефондон деле WhatsApp'тан жиберүүсө болот болчу да, бирок деген ал болсо деген аракеттенип, өзүң кол менен жазап, анан почтага барып, аны салыптыр да. Бизди аябай кубандырдың да. Чоң рахмат Акыл сага. Мен бул катты окуп жатыпчы, кичинекей кезимди эстеп кетпедимби? Ностальгия болуп кеттим да. Бала кезде үйгө пошточу келгенде ушунчалык сүйүнчүбүз дейсиң. Нурбат Турбайке, кайра баштадыңыз да, биздин учурда деген тиги телефон жок болчу, анан телевизордун түстүү эмес болчу деп кайра баштадыңызбы? Кайра баштабай эле ошондой болчу да. Биздин учурда ошондой болчу. Сыналгы деген кара анан ак эле көргөзчү. Уюлдук телефон деген такыр эле жок болчу. Албетте бул сен үчүн, сен теңдүүлөр үчүн жомок, биз үчүн болгон чындык. Негизи ушу сиз айтып бергенде мындай жомоктук кандай эле болгом да? Албетте, жомок дейсиң да. Чын эле ошондой болчу, бардыгы жомоктогудай. Азыр силерге айтып берейинби? Өткөндү эстей жүрүү керек да. Достор, силер да уксаңар өтө кызыктуу. Мурун биздин айылда Токон деген пошточу агай бар болчу. Ал киши деген дайыма кара чоң папкасын көтөрүп алып, кара чоң пальтосун кийип алып, айылда үйлөрдү түтүнмө түтүр кыдырып, гезиттерди, каттарды таратып жүрчү да. Анан деген ал Токон агай алыстан көрүнгөндө эле биз сүйүнүп үйдөн күтүп турчубуз да, кана бүгүн кимдин үйүнө алып келет болду экен, сонун каттап. Анан? Ошондой болчу. Ал киши болсо кээде шайтан араба минип алып келчү, кеп алып тыгыдык. Кээде ат минип алып келчү, кээде жөө келчү. Кыштын күнү да келчү, жаан шатыратып жаап атканда дагы келчү. Өз учурунда ар бир катты поштого жеткен, ар бир үйгө жеткизип берчү. Гезиттерди учурунда берчү. Мына ошондой болчу. Азыркы силердин убакыт дейсиңби? Ал учур деген, мына ошондой учур болчу. Кайра баштадыңызбы?
азыр болсо силердин заман, бул деген сиздин деле заманда. Эми аның чындычы биздин деле заман, бирок силер биздин заманды көрбөй калдыңар да. Амина, бүгүн 9-октябрь, Билесиң бул эмне күнү экен? Албетте билесиң, бүгүн деген бүткүл дүйнөлүк почта күнү экен. Бул күн эң биринчи 1874-жылы Швейцариянын борбору Бёрн шаарында кабыл алынган экен. Ооба, туура айтасыз. Негизи ушул майрам деген дүйнөдөгү 150дөн ашык мамлекеттер майрамдашат экен да. Эрк өлкөлөрдө деген өздөрүнүн майрамы болуп дагы эсептелинет экен да. Абдан сонун официалдуу түрдө майрамдашып, жыргап сонун көңүл көтөрүшөт экен да. Анан бул поштонун ишмердүүлүгү менен тааныша алышат ушул күнүчү. Поштада дагы кандай кызматтар бар, кандай кызматтарды кылат, кененирээк билишет, маалыматты кенен алышат. Почта операторлору, кызматкерлери дүйнө жүзү боюнча 1,5 миллиард адамды жардам беришет экен. Элестетсеңер, 1,5 миллиард адамга жардам берет. Силерге чоң рахмат, почта кызматкерлери. Мисалы кайсыл дебейсиңерби? Акча которуулар, төлөмдөр, кат жана аманат деп коебуз го. Мисалы кийим кече буюмдарды бөлөк өлкөдөн кийинки өлкөгө жөнөтөбү. Ушунун баарын почта кызматкерлери аткарышат экен. Демек бүгүн деген почта кызматкерлердин майрамы экен да? Ооба. Анда болсо силерди деген кесиптик байрамыңыздар менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Ару бак жардам берип жүрө бериңиздер. Ооба да. Салам, Рума. Мага тапшырмаңды берип турчу, суранычы. Салам Аделя, кандайсың? Тапшырмаңды өзүң аткарбайсыңбы? Аткарып эле жүрчү элем го. Жетишпей калдым бүгүн, берип турчу, көчүрүп алайын. Ой, күндөлүк. Берчи карайын. Кыргыз тили 5, тарых 5, математика 5, кыргыз адабият 5. Ай, сенки бардыгы эле 5 го? Албетте, мен ушу 5тердин бардыгын таманакы маңдай терим менен алгам. Ал эмне? Ал деген ой Аделя, течакты карасаң, достор келип калышыптыр. Кандайсыңар, достор? Манайыңар жакшы, а биздики болсо эң сонун. Салам, достор, кандайсыңар? Силер менин эң жакын досуңар. Мен Аделя жана Рома. Достор, силер эмне кылып жатасыңар? Мен болсо тапшырмамды аткарып жатам. Аделя жаныма келип туруп, тапшырмаңды берчи, көчүрүп алайынчы деп суранып жатат. Эми Рома, ушунун баарын айтыш керек беле? Эми достор, эмне кылып жатасыңар деп отурганынан айтып койдум да. Андан көрсем мага айтчы, таманакы маңдай терден эмнени түшүндүрөт? Аны деген бизге биринчи достор айтып беришет. Анан кийин мен дагы бышыктап айтып берейин, Макул. Таманакы маңдай тер. Эмгеги менен иштеген жөнүндө айтат. Билбейм. Сен үй жинадыңдай эметкенин ошондой түшүндүрөт. Өзү үйлөрдү жыйнап, ушу өзүнүн целине өзү бүт нерсени кылгандай да. Мен мындай сөз уккан эмесмин. Билбейм эже. Таманакы маңдай тер өз күчү, адал эмгеги, каражанын карчуруп жүрүп тапкан мээнети, ийгилиги, олжосу деп түшүнсөк болот. Маселен, жарды жалчынын таманакы маңдай терин жешке болбойт. Же булакчаң жөнөкөй эле бир кагаз болсо да таманакы маңдай тер менен табылчу нерсе. Десек, мында акча табуу оңой иш эмес. Ал үчүн жан үрөп, мээнет кылып табылчу каражат экенин түшүнө алабыз. Кана балдар, таманакы маңдай тер деген эмне экен? Айтып көргүлөчү. Өз күчү, адал эмгеги, кара тер басуу, жалкоо. Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Силер дагы өз күчүңөрдү жумшап, адал эмгегиңер менен ийгиликке жетишиңерге тилектешмин. Мына Аделя, таманакы маңдай тер деген эмне экенин түшүндүңбү? Түшүндүм. Өз күчү, адал эмгеги менен жеткен ийгилиги турбайбы? Эң туура. Көрдүңбү Аделя, мен ушу 5тердин бардыгын өз аракетим менен алгам. Ой Рома, мен деле таманакы маңдай терим менен алган бааларым деле бар. Чоң атам дайыма айтчу, оңой келген оокат буйрбайт. Андан көрө өз аракетиңерди кылсаңар, ийгилигин көрөсүңөр деп. Чын эле сенин атаң туура айтат. Мен азыр сенден көчүрүп алсам, өзүм анын эчтекени түшүнбөй калам да. Андан көрүп, өзүм аракет кылып жасайын. Мен ушуну айтайын деген. Кой анда мен кеттим, үйгө барып,
эртерээк тапшырмаларымды жазайын. Кой тур Аделя. Биринчи досторубуз менен коштошуп алалы, анан кийин барып жаза бер, Көрүшкөнчө достор. Кош кыла достор, лайктарды басканды унутпагыла. Кымбаттуу теле көрүүчүлөр, биздин студияга жаркыраган таланттуу кызыбыз келип калды. Ооба, биз тааныштыралы. Ал болсо деген Мырзабаева Айбике, ал деген 11 жашта. 4 жылдан бери скрипкада жана фортепианода ойнойт экен. Анан дагы мыкты ырдайт экен. Ооба. Ошондой эле өтө таланты көп экен, тикмечи. Өзү атайын тигип, өзүнөн өзү эле жаңы дизайнер десек дагы болот. Ишылып ар кыл талант кызыбыз келип отурат. Азыр эми буюрса ошо Айбикенин талантына чогуу чаран күбө болобуз. Айбике, кандайсың? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдың? Жакшы. Жакшы. Өзүңдү кичине тааныштырып кетпейсиң? Мен Мырзабаева Айбике, Мукаш Абдраев мектебинен келгем. 5-классмын. Мектепте эмне жаңылыктар болуп атат? Мектепте биз экзамендерди берип атабыз, көптөгөн пьесаларды ойноп атабыз, үйрөнүп атабыз. Азамат. Мына жогоруда биз айтып кеттик, ушунун баарына кантип жетишип атасың? Скрипка, пианино, тикмечилик баардыгы. Бүт баарын кичине-кичинеден эле. Скрипканы каждый эле түнү күнү ойноп атам, фануда эле. Ал эми бүт ошол тикмечилик, ошолорду воскресенье, суббота күндөрү эле кылам. Ой, Азамат, сен энергияң ушунчалык көп экен. Мен мисалы кээде түшкө чейин эртең менен турам да, баарын кылам деп даярданып алып турам. Түштөн кийин эсиме алып мынтип отуруп калам да. А сен түнү күнү иштеп кантип чарчабайсың? Билбейм, өзү эле ушундай болот. Демек сен абдан жакшы көрөсүң го баарын. Ооба. Мына сен деген скрипкада ойнойт экенсиң, көптөгөн нерселерди кылат экенсиң, анан ойногонго убактың барбы? Ооба. Мисалы ошо досторуң менен кандай оюндарды ойнойсуң? Достор менен биз көбүнчө эле суббота күнү биз мектепке барабыз, ошон үчүн ойноп кичине эле ойнойбуз. Көптөгөн. Мына абдан сонун, мына колуңда сонун скрипка, ушул көрүп абдан кызыгып атабыз да. Биздин көрүүчүлөр да кызыгып атат. Эгерде мүмкүн болсо ойноп берип кое аласың ба? Макул. Эмнени ойноп бересиң? Этюд 5-чи. Этюд 5-чи. Аха. Азамат, сен 1-класстан бери, Ооба. Анан кандай башында келгенде кандай болду? Кээ бир учурда бул инструменттерден ойногуң келбей, же мугалимдерден тил угуп калган учурларың болгон жокпу? Болгон. Бирок аябай көп эле заняться этип, бүт баары жакшы болуп калды. Ошо сен болсо деген айтып атасың, мугалим уш койгондо мындай болду эле, эмнеге эле ушул мектепке кирип алды экен деген ойлор болду эле. Ооба, болгон. Сага мисалы ушул скрипканы танда деп атайын, же ушул сенин шыгың ушул скрипкага жакын деп кеңеш беришкенби? Кантип экзаменден өттүң элең? Өзүм эле кичинекей болгондон эле мен скрипкага аябай умтулуп укчумун. Экзаменде 7 жашымда мектепке баргам. Ошол жерден 15 мугалимдер отуруп бизди уккан, аяктан слухубузду бүт ушундай экзамендерди берген. Мен бүт 15 мугалим отурса сен деп жүрөгүң калган жоксуңбу? Мен сүрдөмөкмүн да. Жок, меникиси аябай жакшы болуп сүрдөбөй эле сон чечип салдың. сон. Скрипканын мурда скрипка музыка менен каяктан тааныш элең ага чейин? Ага чейин телевизордон же радиодон көп укчумун. Атаң апаңдар балким ушул багытты беришкенби? Же кандай эмне деп айтышат? Беришкен эмес. Бирок эжем фортепианода ойнойт, мени үйрөтөт. Эжеңби? Ооба. Ошондо деген сен өзүң эле кызыккан турбайсыңбы? Ооба. Ата энең деген кыйнабаптыр, өзүң Ооба. Анан жанагы досторуң менен даярдангандан сырткары учурда кайсыл досторуң бар? Алар менен эмне оюндарды ойнойсуңар?
биз кандай десек, время болгондо башкача айтсак, көп эле ойнойбуз аяктан. Скрипка ойной алам, алар аябай ошо. Айыр эле скрипкага келиппи? Бүт эле жашым, бүт эле скрипка болот. Аны тажабайсың эч? Тажабайм. Ай. Эме, оюңдун баары мектепте да скрипка, үйдө дагы, оюнда да скрипка, түшүмдө да скрипка. Ай. Таң калыштуу, тажабайт экенсиң. Анда келечекте скрипка менен болом дейсиң да, белгилүү скрипачка, кимдерди билебиз? Дүйнөлүк скрипка черткен мыктылардан. Көбүнчө деле билбейм, бирок аякта Бах дегендерди, бүт эле ушундай адамдарды билем. Мектептен музыка сабагынан ушуларды өтөсүңөр, э? Ооба. Келечекте демек скрипачка болот экенсиң да? Ооба. Досторуң кимдер? Томирис деген кыздар бар. Бүт эле балдар менен достошкум келет өзүм. Бирок убакыт жок. Убакыт жок. Достошкум келет, бирок убакыт жок. Абдан сонун экен. Анан скрипкадан дагы кандай биздин көрүүчүлөргө чертип бере аласыңбы дагы? Ооба. 17-чи этюдум бар. Абдан сонун. Келде дүркүрөгөн кол чабуулар. Мынау инструмент, музыкалык аспап, э? Ооба. Бул канча турат болду экен? 3000, 5000 ушундай. 3000, 5000 эмне? Сом? Сом. Жакшы. Башка да скрипкалар бар, алар 10.000, 12.000 ушундай сомдор болот. Азырынча ушул скрипка менен чертип үйрөнүп аткарып турса болот экен, э? Ооба. Чоңойгон сайын дагы. Мугалимиң ким мектепте? Элмира эже. Элмира эже. Фортепианоданчы? Альмира Аскаровна деген эже. Эжекелерибизге салам айтабыз. Эмне каалайбыз эжелерибизге? Мына жакында эле мугалимдер майрамы болуп өттү. Ооба, өтүп кетти. Сүйүктүү мугалимиздер, бүт силердин окуучуңар жакшы окуп, экзамендерди 5ке берсин. Азамат, айткан тилегиң кабыл болсун. Амина, сенде кандай суроо бар? Дагы Мына кийимиң скрипкага жарашып, анан кыргыздын оймолору, бул кийимди ким алып берет? Мисалы сен катышып турасың да, концерттерге, конкурстарга барып атасыңбы? Ошол тууралуу айтып бербейсиңби? Конкурстарга бүт эле жылы болот. Анан эжем айтат, катышасыңбы, катышпайсыңбы? Мен айтам, катышам же катышпайм. Аякта экзамендерди да караш керек, бүт караш керек да. Экзамендер болуп калса катышпайм дейсиң? Ооба, же кыйын болуп калса. Мына сен деген скрипкада жана фортепианода ойнойт экенсиң да, анан келечекте дагы кайсы аспапта ойногуң келип атат? Келечектеби? Ушул альт деген скрипка, ооба, скрипканын чоңунан ойногум келет. Абдан сонун. Анда дагы бир өзгөчө талантың болгон, мынакей фортепиано, пианино деп турбу? Ошол жакка дагы кезек берелиби? Ооба. Келе кой анда дагы бир талантка көңүл буралык, э? Айбикенин. Достор, силер даярсыңарбы? Силерге абдан кызыктуу болуп атабы? Биз үчүн абдан сонун болуп атат. Айбикенин таланты мыкты экен, өзү да мыкты сүйлөйт экен. Кеттик анда. Бара келде Айбике. Келечекте кандай кыялдарың бар?
мисалы айтып коеюн, көптөгөн конкурстарга эл аралык ушундай сыймыктарды алганы аябай кыялданам. Ошого эмгектенесиң, аракет кыласың, абдан сонун. Нурбатыр байке жана деген тикмечиликке кызыгат деп айтканда, ошого кантип үйрөнүп алдың эле? Ата энең үйрөттүбү же өзүң эле мындай интернет булактардан карап үйрөндүңбү? Кантип үйрөндүң? Апам деген тигет. Өзүм деле кичинекей бойдон бери дизайнер болуп кыялдангамда, анан апамды көрүп деле тикким келген. Апам деле мени үйрөтүп, бүт неме кылган, тиктирген. Абдан сонун. Анан бизде деген сага окшогон да бир таланттуу кызыбыз бар да. Анан ошол таланттуу кызыбыз дагы сага окшоп тикмелерге кызыгат да. Анан албетте сени ошол эфирден кийин ал кыз менен да тааныштырып койсок болот. Ага чейин болсо мынакей алдыгы кийимиңди өзүң тигип алган жок белең? Өзү апама жардам берген. Мону апам тиккен. Апаң өз колу менен тиккен беле. Ооба. Абдан сонун. Эми мынакей сенин эжекең сага музыка жагынан жардам берет экен, багыт берет экен. Апаң болсо тикме жагын үйрөтүп, өз колу менен көйнөк тигип берет экен. Анан ушул үй бүлөң тууралуу айтып берчи, атаң тууралуу, апаң тууралуу, эжекең тууралуу. Эжем анысы аябай сонун эже, анысы бүт баарын үйрөтөт, мен түшүнбөгөн нерсени да үйрөтөт, англисче да бүт аябай сонун айтат. Түшүнбөй калганыңда урушуп калабы? Түшүнбөй калганда жок, аябай мени түшүнбөгүчө аябай түшүндүрөт да, айкырып салса да бирок түшүндүрөт сонун. Абдан сонун. Апаң, апам болсо, апам көп нерседен түшүндүрөт, аякта кыргыз тилди түшүнбөсөм, там адабий, бүт ошолорду. Апабыз болсо КТРде иштейт, радиодо иштейт, кана кененирээк айта кел, атын, аты Кожогелдиева Алтынгүл Жалынбековна. Атабыз тууралуу бир экөөбүз айтып кет. Ата болсо Дооранов Мырзабай Багышевич. Атам математик деп койсо болот. Анысы мага аябай көп жардам берет. Мен түшүнбөгөн нерсени да эжедей болуп түшүндүрөт. Абдан сонун. Ошондо математикадан атаң жардам берет экен. Ооба. Абдан сонун экен. Сен демек скрипка бүт күнү түнү жашооң экен. Анан мугалимдер дагы дайыма жашооңдо экен да. Мектепте мугалим, үйдө мугалим, каяка барсаң мугалим. Мугалимдерден тажап кетпейсиңби? Жок, тажабайм да. Аларды жакшы көрөм да. Абдан сонун. Өзүң мугалим болгуң келип кетпейби? Кээде болуп келем. Ооба. Анда азамат сен талантың өтө көп экен да. Анан дагы бир талантка мугалимди кошуп койсоң. Ооба. Жетиштен ашкан өнөр болуп кетет. Ооба. Аябай көп нерсеге кызыгат экен, Азаматсың. Ошо үй бүлөңөр менен мындай оюн ойногонго убактыңар барбы? Ооба, бар. Мисалы кандай оюндарды ойнойсуз? Биз настольный оюндарды ойнойбуз, көптөгөн ушундай оюндарды ойнойбуз. Кичинекей бөбөгүм менен көп ойнойбуз. Бөбөгүң да барбы? Аты ким? Даткайым. Даткайым канчада? 4 жашта. Мына мисалы сен сабак жазадың да анан ошо даткайым сен кечке отуруп сабак жазасаң анан даткайым келип мындай китеңди айыра салып же чийип салсам эмне кылмак элең? Жөн эле ата энеме барат элем да, мам, ата, карасаңыз эмне кылып салды деп. Ата, апа мага жардам берип аякта же өчүрөт элек, же дагы бирдемке кылат элек, иши кылып жакшы кылат элек да. Айтор даткайым деген тентек сиңдиң бар экен да. Аны жакшы көрөсүңбү? Аябай жакшы көрөм. Кантип эркелетесиң? Эмне кылып карайсың? Даткайым деп аябай көп ойноп, ал менен көптөгөн мультиктерди жан менен карап аябай эркелетем. Анан апаң демек сага кийим тигип берип аткандай, мынакей сонун мына эфирге укмуш жаркыраткан кийим тигип берип аткандай, анан даткайымга дагы кийим тигип береби? Ооба, тигип берет. Даткайымчы билбейсиңби келечекте ким болор экен? Билбейм. Анысы бүт нерсеге азыр кызыгып атат. И сүрөт да тартат, могу скрипкага да аябай тийишет, бүт нерсеге. Тиги даткайымга сен кийим тигет деп укпадыкпы, Ооба. Даткайымга тигип берген жоксуңбу кийим? Тигип берген. 1-2 көйнөк, ооба. 1-2 көйнөк өз колуң менен. Ооба. Ой, Азамат, мынакей көрдүңөрбү достор, карагылачы Айбике эмне деген талант, ушул кыялдары менен дагы эмгектене берсең, дагы мыкты ийгиликтер жаратарыңа биз ишендик. Өнөрүң өркүндөй берсин.
Рахмат. Анан жана мен айтпадым белем, сабак окшогон дагы бир ар тараптуу бир кийимдерди, лайфхактарды мыкты билген бизде бир кыз бар деп. Ооба. Анда осы деген кезекти кереметке көрөлү, Ооба да, Бул керемет. кандай кызыктуу көрөт экенбиз. Ийгилик сага лайфхак. Кандайсыңар менин сүйүктүү досторум? Силерди күтүп, мен өзүм баштай берейин деп жаткам, бирок раз баштабаптырмын. Бул чыгарылышта ушул капкактардан щетка салгыч жасайбыз. Ооба, ушундай дагы болот экен. Үйдөгү болгон капкактардын баарын чогулткула дагы баштайлы. Бизге болсо капкактар жана желим керек болот. Конструкторду эле кураштырып койдук окшойт. Эми келгиле щетканы салып көрөлү. Охо, сом болуп калат экен. Болгону капкактар менен гана. Кана көрсөткүлөчү. Силердики дагы окшоштубу? Ой азаматтар. И баса. Силердин жыйынтыгыңарды Instagram баракчабызга жөнөтүп койгула. Күтөм. Анда эмесе көрүшкөнчө. Достор, мына ошентип көрсөтүүбүздүн эң бир кызыктуу мүнөттөрүнө келип жеттик окшойт, Амина. Ооба, тактап айтканда ойун ойнойбуз достор. Силер деген байланышка чыгып белек утурсуңар болот. Аха. Активдүү катышкыла биздин сүйүктүү достор. Анткени сонун белектер бар. Биздин байланыш телефонубузду айтып коелук, Амина. 0312-39-15-86. Ушул номерге байланышкыла. Данегим көрсөтүүсүн канчалык деңгээлде көңүл буруп көрүп атканыңарды азыр байкайбыз. Анда эмесе баштагыдай эле бизге жооп суроолорду беребиз. Силер жооп берер алдында сыналгынын үнүн басып туруп анан бизге жооп бергиле. Сурообузду баштайлыбы? Ооба. Биринчи суроо. Таман акы, маңдай тер деген фразеологизм сөздүн мааниси кандай? Аха. Жогоруда көрдүңөр да. Таман акы, маңдай тер деген фразеологизм сөздүн мааниси кандай? Экинчи суроо. Аймина эфирге эмне үчүн кечигип келди? Үчүнчү суроо. Бүткүл дүйнөлүк почта күнү эң алгач кайсы мамлекетте калыптанган? Мынакей 3 суроо. Ушуга так жообуңар болсо. Мынакей дагы бир жолу бат-баттан кайталап коелук. Анан силер бизге байланышка чыккыла. Таман акы, маңдай тер деген сөздүн мааниси кандай? Амина эфирге эмне үчүн кечигип келди? Жана бүткүл дүйнөлүк почта күнү эң алгач кайсы мамлекетте белгиленген? Ооба. Байланышыбыз бар. Суроолорго так жооп берчү. Мынакей уктуңар да, эгерде кимде ким туура биздин жеңүүчүбүз боло турган болсо, Жаш гвардия бульварынан билегин алып кетет. Иш күндөрү эртең мененки 6-дан кечки 9-га чейин келип. Эртең мененки саат 9-дан кечки 6-га чейин. Туура, байланыш бар. Кечиресиздер. Саламатсыздарбы? Угатабыз. Саламатсызбы? Алло?
Алло, саламатсызбы? Атыңыз ким? Каяктан чалып атабыз? Атым Бексултан. Ой, Азамат Бексултан. Жообуң даярбы? Ооба. Айта кой. Таманакы маңдайтер кандай мааниси? Ооба, жардам берсе болот албетте. Айта бериңиз. Ал деген аракеттил деген менен түшүндүрөт. Тура. Азамат. Ал эми мынакей Амина эфирге эмне үчүн кечигип келди? Аминеге ал кат алып келди. Туп-тура. Баракелде. Үчүнчү сурообуз, бүткүл дүйнөлүк почта күнү эң алгач кайсы мамлекетте белгиленген экен? Кана кайсыл өлкө эле? Биздин мамлекетке окшош Тоолу, Кооз. Шаарынын аталышы, башталышы Б'дан башталат. Бьорн. Мамлекет Швец. Айта кой, Швец. Айта бер. Швейцария. Тупа-тура Азамат. Бүркүрөгөн кол чабуулар. Жана сен Баластан телеканалынын жеңүүчүсү болдуң. Кайсыл жактан чалып аттың эле? Кочкордон. Анда Кочкордон бизден салам айт дагы, анан сен өзүң да Бишкекке бизге конокко келип, белегибизди алып кет, макулбу? Сен Кочкорго салам айтып койчу, кана эмне каалайт элең? Салам айтчы. Айтып койсоң болот. Кимге? Ден соолукта болушун. Сабакты жакшы окушун. Жана көп ийгиликтерге жетишин каалайт. Азамат, сага ыраазычылык билдиребиз. Эфир ийгилик каалайбыз, Анда эмесе биздин жеңүүчүбүз бар. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Ал эми кимде ким жетишпей калган болсо, же таба албай калган болсо, эч кандай өкүнбөгүлө, биздин Баластан телеканалы дагы оюндарын ар жума сайын, ар күн сайын түз эфирде силерге тартуулап турат. Ошондо жеңүүчү болуп табыларыңарга биз ишенебиз. Ооба, болгону деген Данием көрсөтүүсүн жакшылап көрүү керек, Ооба. Нурбатыр байке, анан сизге суроо айтайын деп аткам да. Айта кой. Негизи сиз деген ошо маргай деген жаныбарды уктуңуз беле? Ушундай жаныбар. Маргай деген? Жок, ал деген маргай деген жаныбарды укпап турмун. Маргай деген орустардын сөзү эмеспи? Маргай. Анысы деген узун куйрукту мужик деп койсо да болот экен да, анткени деген ал мына кичинекей болот экен, анан куйругу узун болот экен. Мына мышыкка окшошот экен да. Бирок деген ошо мышыктар деген кара, ак болушат го, анан илбирс болсо дегендей кара эмеле Илбирске да окшош болот экен, кара темгил болуп, Өтө кызык экен, Сүрөтү барбы көрөйүн? Жок, бирок деген азыр болсо экрандан көрсөтүшөт да. Көрсөк болобу? Ооба. Анда жаныбарым жан досумдан көрөт окшойбуз да. Салам достор, кандайсыңар? Достор, биздин планетада кандай гана өзгөчө жаныбарлар бар, Алардын айрымдары сүрдүү жана жапайы сулуулугу менен таң калтырышат. Маргай ушундай жырткычтардын бири, ал эң түстүү жана эң сулуу мышыктардын бири. Жырткычтын экзотикалык көрүнүшүнөн тышкары, жүрүм туруму эпчилдиги таң калтырат. Дарактардын бутактарында секирүүдө маймылдан кем эмес. Болок муштун
мышыкты биринчи болуп 1821 жылы швейцариялык зоолог Шинц сүрөттөгөн. Маргай мышык тукумунан чыккан жапайы жаныбар. Ал жашыл жана жалбырактуу токойлордо жашайт. Бул майда сүт эмүүчүлөр борбордук жана түштүк Америкада жашайт. Маргай кичинекей сейрек кездешүүчү мышык. Алардын саны тагы өсүп болгондуктан дүйнөдө канча маргай калганы белгисиз. Анын салмагы 2-ден 5 килограммга чейин, денесинин узундугу 45-тен 81 сантиметрге чейин, куйругу 30-55 сантиметр. Алар маймылдар, канаттуулар, кескелдириктер жана бакалар менен азыктанышат. Таң калыштуусу достор, мышыктын мөмөсүндө ар кандай мөмөлөр, чөптөр жана бак дарактардын бутактарындагы өсүмдүк азыктары да бар. Ар бир мышыктын аянты 15 чарчы километрге чейин ээлей турган өзүнүн жери бар. Территория бүтүн жырткычтардан кылдат корголгон жана дайыма таза болот. Достор, силер билесиңерби, маргайлар коркок жаныбар болот. Ал кандайдыр бир коркунучту сезсе, дароо таракка секирип жашынып алат. Алар болжол менен 20 жылга чейин жашашат. Достор, силерге бүгүнкү маргайлар жөнүндө маалыматтар жакты деп ойлойм. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин жакшы калгыла. Ай, өтө кызыктуу шамдагай жаныбар экен, Ооба, негизи деген биз көптөгөн билбеген жаныбарлардын баары көп экен да ушу. Анан деген мен оюмда бар да, ушу жаныбар жандосумдан көптөгөн дагы жаныбарларды билебиз го деген ойдомун. Абдан туура. Биз абдан сонун жаныбарларды көргөнчө бул жака сонун жаркыраган биздин таланттуу конокторубуз келип калды. Тааныштыра албайбы мени? Ооба, Байчечекей элдик үлгүлүү фольклордук этнографиялык ансамблинин комузчулары Зарипбеков Кутман жана Карабаева Ясмина. Биздин жогорудагы таланттарыбыз болсо, комуздан, мына колундагы комуздарды көрүп турасыңар, андан сырткары чопо чоордо дагы мыкты ойношот. Анда мынакей өздөрү тааныштырсын, өздөрү силер менен учурашсын. Куш келипсиңер? Саламатсыңарбы? Кеп кезеги силерде. Биз номер 95-мектеп гимназиясынын окуучулары болобуз. Бул жака келдик. Комуз чертип, чопо-чоор ушунун баарын көрсөтүп кетебиз. Бүгүн мен Карабаева Ясмина 8-чи класстын окуучусумун. Кутман. Мен Зарипбеков Кутман, мен 7-чи класстын окуучусумун. Эмне болуп ушу комузга кызыгып калгансыңар? Мен кичинекей кезимден бери көп көргөн болчумун комуз черткендерин, анан ошого кызыгып чертким келчү кичинекей кезимден бери. Анан комузга келип чертип баштагам. Качантан баштап, кайсы класстан? 4 жыл болду, 4-ч класста баштагам. Андан соң Кутман сен? Мен 3 жылдан бери уже комуз ойноп жүрөм. Мен апам өзү аябай жакшы комуз ойнойт эле. Анан башка комузчуларды дагы көрүп мен аябай сыймыктанат элем. Канча күү билесиңер? Биз 30дан ашык. Ой, 30дан ашык күү абдан сонун экен. Анан ушуну күү үйрөнүп атканда татаалдыктар болобу? Эгерде көңүл бөлүп, күүгө кызыгып үйрөнсө да анда оңой эле болот. Так. Булардын оор, жеңил дегенде айырмачылыктары бар да. Кайсыл күүлөр оңой үйрөн, мисалы Кутман сага кайсыл күү оңой болду да, кайсыл күү татаалдыраак болду? Бүт күлөр эле аябай татаал болот. Өзүңө карата сен аябай жакшы көрсөң, анан сен жакшы көрсөң, мындай кызып кетесиң да. Албетте. Биздин жетекчибиз ким? Мугалимибиз тууралуу айта кетелик. Биздин жетекчи Алдабекова Батма Алдабековна жана Алдабекова Гулепия. Жана
Зура эже, Алдабекова Зура. Гүл апа эже бардык силердин Байчечекей ансамблдын жетекчиси. Байчечекейде абдан көп окуучулар окуйсуңар да. Алардын ичинен Батма эжекеңер силерге сабак берет, Ооба. Кандай тартиптерди коет, кантип силерге үйрөтөт? Эң биринчи тартип бул бири-бирибизди сыйлоо, урматтоо. Кичинекейлерди угуп, чоңдорду Сыйлоо. Сыйлап. Ошондой. Абдан сонун андайки сөздөн эми иш көтөлүбү? Комузду шыңгыратып биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө бир сонун күйдөн арнап берип койсоңор, андан ары анан сүйлөшүүбүздү уланта бермекчибиз. Биздин биринчи күй бул сезимдеги толгоо. Бул күй менен биз бул жылы көлгө барып, менин мекеним Кыргызстан аттуу республикалык сынакка катышып, 15 ансамблдын ичинен биринчи орунду алганбыз. Азаматтар. Ушул Автору? Нурзат Оразалиева.
Ой, баракелде. Мен абдан сонун күйүү экен. Тим эле көзгө укмуштун баары элестеди да. Карачы, жана кээ бир учурда магдыратып, кээ бир учурда кайра сестендирип, кээ бир учурда мынакей шартылдатып, чертип, түрлүү түркүн ойго салдыңар. Азаматсыңар, талантыңар укмуш экен. Мына комузду дал ушу силердей чертиш керек экен. Бекеринен биринчи орунду алышкан эмес да, туурабы мен? Мына сиз деген комузда жана чопочорду ойноону билет экенсиз. Келечекте дагы кандай аспаптарды ойногуңуз келет? Мен келечекте комузду жакшы үйрөнгүм келет, жакшыраак дагы ушундан да жакшы кылып үйрөнгүм келет. Мен келечекте дүйнөлүк сынактарга катышып, комузду, кыргыз элди мына буга чейинки сынактарды айтып кеткилечи. Мына сынак деген сөз болуп кетти. Алгачкы сынак качан болгон, эсте калдыбы? Анан жакын арада мынакей дагы жеңишке жетип келипсиңер. Жалпы ушу сынак тууралуу. Кутман, кел ого, сен айтып берчи. Унутуп калдыңбы толтура сынактарды? Көп эле катыштыңбы? Мен 3 жылдан бери катышам футболго. Футбол жөнүндө деле айта кетсең болот, ооба. Дегенде комуз, анан футбол. Футболго да катышам. Футболду кичинекей кезимден бери жакшы көрөм. Комуз мененчи. Ушу комуз менен футболду мынтип бирдей алып кеткиң келет экен да. Комузга Сейтек балдар борборуна барасың. Ооба. Футболго каяка барасың? Ал жактан деле Сейтек балдар борборунда футболгобу? Ооба. Эки жакка кантип жетишип атасың анан? Бир убакытта Сейтекке кетем. Сейтектен кийин мен футболго кетем. Же футболдон. Кээ бир учурда экөө тең болуп калса кантесиң? Ондай кыласыңбы? Кантип жетишесиң? Биринчи орунда мен комузду коем. Келечекте комузчу болгум келет. Азамат. Футболчулардан кимдерди билесиң, кимдерге кызыгасың? Күмүр туткандарың барбы же жокпу? Күмүр? Криштиану Роналду, Лионель Месси, ошондой. Элдин баарында элеби? Албетте, тиги легендарлуу футболчулар. Ясмина, сенин дагы хоббиң кандай? Мынакей комуз менен дайыма жүрөм деп атасың, анан дагы? Комуздан тышкары башка жакка эмеспи? Мен ушундай кружокторго комузга эле келем. Мындай комуздан тышкары болсо, английский курсуна эле барам. Английскийди мен аябай жакшы көрөбүз. Чет өлкөгө чыгып, Өкөң чогуу эле жүрүп өткөнсүң да, английскийге барып, комузга барып, бир мектепте окуп. Классташсыңарбы же бир туугансыңарбы кандай? Жок, Ясмина менден бир жаш чоңураак болот. Ал 8-чи АК класс болот, мен 7-чи класс болот. Бир жаш айырма экен, Комуздучу мындай бир кызыктуу суроо болуп атат да. Өкөң абдан сонун чертеткенсиңер. Албетте көп жылдан бери барып атканыңар байкалып атат. Анан комузга үйрөнүш оңой элеби? Баары эле үйрөнө алабы? Эмне жөндөм керек? Комузду аябай жакшы көрсөң, албетте үйрөнөсүң. Биринчи орунда жакшы эжеке болуш керек. Жакшы эжеке. Агайдын кереги жок. Агай деле болот. Жакшы агай болсо. Экинчи болсо шарт керек. Шарт түзүлүш керек да. Комуз үйрөнгөнбүш. Анан кызыгыш керек, конечно. Комузга албетте. Эң башкы демек кызыгуу керек экен, Кызыкпай барсаң, сен үйрөнө албайсың. Абдан сонун, анда. Байчечеке ансамблында канча адам бар? 40-тан ашат го дейм. Комузду үйрөнгөн адамдар көп болот да. Комуз биздин кыргыз элибиздин эмеси. Комузга келгендер көп. Улуттук аспабы топтор айтасыңар. Анан силер мынакей комузду да чертет экенсиңер, чопочорду да чертет экенсиңер. Жана 30-40 оңор биригип алып дагы бир чогуу чертип салат экенсиңер, Азыр болсо экөөң чогуу кошулуп туруп ырдап бере аласыңарбы? Жандуу. Ай, баракелде, өтө кызык болду анда. Достор, көрөлү. Жандуу үн комуздун коштоосунда кайсылыр, автору ким? Токтогул Сатылганов. Санат. Ырларда комузду башкача күлөш керек, күйлөрдү ойногондо дагы башкача да күлөш керек да. Албетте, анда күйлөп алдыңарбы же күлөгөнгө убакыт керек азыр, Күйлөп алгыла.
Мынакей биздин таланттуу балдарыбыз көрдүңөр, карагылачы, ар түрлүү талант, анан күйлөгөн да бул өзүнчө бир өзгөчөлүк. Мен кээ бир учурда гитара чертем, бирок күйлөгөндү билбейм да мен. А сен өзүң инструменттерин күйлөй аласыңбы, скрипканы? Бул жактан үчөөңдөн кыйын экенсиң, мен эле анча кыйын эмес экенмин. Анда эгерде даяр болсоңор, баштайлыбы? Кеттик анда. 2, 3. Zamandı jaman dep, çöktü qaydan tabasın. Az düğününü jaman dep, köktü qaydan tabasın. Jarmaşaydı jaman dep, etti qaydan tabasın. Akınlardı jaman dep, etti bir qaydan tabasın. Kandı Huday urarda, kalkına jaman kas bolup, baylı Huday urarda. Абдан сонун бүтүрдүң. Талантыңарга таазим, азаматтар дагы ушинтип өркөнүңөр өсүп, Кыргыздын желегин желпиретип жүрө бергиле. Мынакей биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө бир ысык саламыңарды айтып койсоңор. Канакей. Бизди көрүп аткандардын баарына салам тартуулайбыз. Абдан чоң салам. Абдан сонун. Мына кыска нуска салам айтты. Урматтуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, ошентип биздин убактыбыздагы соңуна келип жеттир деп аталы. Коштошолу кандай, Амина? Бүгүнкү эфир болсо деген силерге кызыктуу болду го деп ойлойбуз. Саламатта калгыла, элки жолукканча.